Улуу жолду улап келген, уğun уштап кынап келген, келкели келсе кел берсип кетпей, кейишти тарса чыдап келген, санжыр калуу санаткабай кыргыз журтчулугу арыбаңыздар. Сиздер менен Айтыш коомдук фондунун төкмө акындары, Элмирбек Иманалиев устатыбыздын шакирттери устаттан уккан улуу окуяларды сиздер менен бөлүшүп, ушул элге жарыялап айтып берүүнү туура көрдүк. Сиздерге бир окуяны эскерип берейин. İlgeri Zalkar atalarыбыз Kalık Akиев, Şarşen Termeçkov atalarыбыз баштаган Кыргыздын өнөр постору Залкарлары кайсы бир айылга гастролдоп концерт коюп барып калышат. Ошондо баягы айылдан Залкарларды тосуп алып, артисттер келди деп башкармасы албай алына жараша дегендей колунда бары менен коноктоп бир тоок союптур. Анан баягы жерде оюн зоок болуп, сый көрүшүп, чай ичип, Залкарлардын баары жатып эс алат. Анан Kalık Akиев атабыз өзү эрте турган киши эле дейт. Анан күн чыгылекте таң атпай эрте туруп басайын деп баягы эшиктин алдына чыкса, Шаршен Термечков атабыз баягы дубалга чыгып алып эле эки колун ушинтип эле жаңсап каккылап атыптыр дейт. Анан баягы Kalık атабыз көрүп, "Өй, куураган Шаршен, эмне кылып атасың?" десе деле болбой ушинтип серпип эле канаттай кылып каккылайт экен. Анан баягы Kalık атабыз билейин деп жанына жакыныраак басып барып, анан Шаршенди карап, дубалда турган Шаршенге, "Өй, эмне кылып атасың? Түшпөйсүңбү?" десе, "Ой, кече тоок жегенге ушу учкум эле келип калыптыр" деген экен. Ошондо Kalık атабыз баягы башкарманын үйдүн эсин шагы сынбасын деп Шаршен атабызды тилдептир. Ошондо Шаршен атабыз, "Ой, ак чөнтөгүм, болду, сен айтсаң анда айтпайм, шылдыңдабайм" деп ошентип баягы жерде оюн зоок болуп, ырдашып, жыргашып тарашкан экен.